Урматтуу сүйүктүү окуучулар, кайрадан видео сабагыбызды улантабыз. Араб тили сабагына кош келипсиңер. Кутмандуу күнүңөр менен. Сүйүктүү достор, бүгүн биз силер менен тaqdimul xabar alal mubtada деген теманы өтөбүз. Мунун мааниси баяндооштун эйден мурун келүүсү деген түшүндүрөт. Урматтуу достор, биз силер менен буга чейин хабар баяндооч ал-мубтада деген теманы мурунку сакта өтүп алганбыз. Аны бир ирет кайталап алышыбыз керек, себеби бүгүнкү темабыз биздин мурунку темабызга байланыштуу. Биз силер менен al-madrasatu nazifatun Al-madrasatu эмне? Мектеп. Кандай мектеп? Назифатун, таза мектеп деп мурдагы сабакта үйрөнгөнбүз. Энин өзгөчөлүгү дайым алиф лам менен келет. Марифе болот. Марифе дегенибиз бул замма менен келет. Ошондой эле биздин баяндоочубуз накра болот. Бул деген нерсе алиф лам албастан танвин менен келет. Бул ал эми бул баяндоочу. Ал эми бүгүн биз силер менен баяндооштун эйден мурун келүүсүн үйрөнөбүз. Араб тилинде сүйлөмдүн башында баяндооштун келүүсү үчүн 3 бөлүмгө, 3 топко бөлүп алышат. Биринчисин карай турган болсок, эгерде баяндооч харфы жар менен келсе, харфы жар дегенибизди эске салып алайлы. Бул кыргыз тилинде мүчө. Кандай мүчөлөр? Фи, да, дей деген мүчөнү берет. Кийинкиси мин, дан, дем. Андан кийинкиси ила, ала деп уландысы кете берет. Каге деген мүчөлөрдү берет. Андан кийин булардын бардыгы харфы жар. Кийинкиси зарф болсо, зарф мисал үчүн амама, халфа, инда. Булардын бардыгы зарф. Булар харфы жар. Мүчө деп коелу. Мүчөлөр. Экинчиси бул алдында, аркасында, жанында деген маанилерге келген кыргыз тилиндеги орун бышыктоочтор. Биз эмне дедик башта? Баяндооч сүйлөмдүн башында келүүсү үчүн баяндооч харфы жар болуш керек, же болбосо зарф болуш керек дедик. Андан кийинкиси сүйлөмдүн ээси накра болуш керек. Мындайча айтканда алиф лам албастан, башында алиф лам жок, аягында накра болуп, танвин менен келиш керек. Мисал жазсак буга. Мисал үчүн фил хакибати сумкада кутубун. Сүйлөмдүн башында харфы жар менен келди. Бул харфы жар нун. Андан кийин сүйлөм некре менен болуп, алиф лам жок келди. Демек бул сүйлөмдүн баяндоочу, ал эми бул сүйлөмдүн ээси. Дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн дагы бир мисал жазайын. Мындайга жазайын. على الطاولة
menен аяктагы билети, партанын üstünde ручка. Сүйлөмдүн башы харфи жар менен башталды. Ал эми сүйлөмдүн ээси некро болду. Демек, бул учурда сүйлөмдүн баяндоочу сөздүн башында келет. Белгилеп алайлы, баяндооч бул э. Ал эми экинчи тобуна келе турган болсок, экинчи тобунда суроолуу сөздөр менен келе турган болсо, бул учурда дагы сүйлөмдүн башы баяндооч менен башталат. Суроолуу сөздөр жазып алайлы. Айна, кайда деген маани менен. Кайфа, кандай. Ошондой эле. Ман, ким. Мата, качан. Деген суроолуу сөздөр менен сүйлөм баштала турган болсо, сүйлөмдүн башында дайым баяндооч келет. Мисалга, Айнал китап. Китеп кайда? Бул жерде суроолуу сүйлөм болгон үчүн бул баяндооч, ал эми бул сүйлөмдүн ээси. Дагы бир мисал берсек, Ман кадим. Ким келди? Сүйлөм суроолуу сөз менен башталган үчүн сүйлөмдүн баяндоочу биринчи келди, андан кийин сүйлөмдүн ээси. Ал эми үчүнчү топко келе турган болсок, үчүнчү топто баяндооч харфи жар. Кайсылар эле булар? Фи, мин, иля, аля деген сыяктуу мүчөлөр менен келе турган болсо, ал эми ошондой эле ама, халифа, айнда деген сыяктуу орун бышыктоочтор, мындайча айтканда зарфтар менен келе турган болсо, баяндоочу. Ошондой эле сүйлөмдүн ээсинде баяндоочко кайткан бир чак болуш керек, жак. Ал деген нерсе жазайлы. Баяндооч мүчөлөр болуш керек. Сүйлөм башына мүчөлөр келиш керек. Мындайча айтканда харфу жар. Жар эле. Андан кийинкиси зарф. Бул деген орун бышыктооч. Орун бышыктооч жана зарф деп жазып коелу. Ал эми сүйлөмдүн баяндоочто ээге кайткан бир жак болуш керек. Ээни билдирип турган. Мисал үчүн, лин насихати фавайдуха. Урматтуу достор, сүйлөмдүн башы харфи жар менен келди. Ошондой эле сүйлөмдүн ээсинде баяндоочко барган бир жак. Бул деген жекелик түрдөгү үчүнчү жак. Мааниси насаатта пайдалар көп. Дагы бир мисал жаза турган болсок, мына жакта өчүрө берейин. Чүнүктүү болду.
экинчи мисалыбыз. Lil mudarrisina mas'uliyatihim. Süydü dostlar. Süylömdün başı harfi jar menен baştaldı. Andan keyin e'de bayandоочко кайткан bir жак болду. Бул көптүк түрдүн 3-чү жагы. Баяндооч, бул сүйлөмдүн эси. Мугалимдердин өздөрүнүн жоопкерчиликтери бар деген мааниге келет. Сүйүктүү достор, бүгүн биз силер менен баяндооштун эден мурун келүүсүн өттүк. Бул жерде биз 3 топко бөлүп карап Биринчи топто харфи жар зарф менен келди баяндооч. Ал эми сүйлөмдүн ээси, накра мындайча айтканда алиф lam жок, танвин менен келди. Ал эми экинчисинде суроолуу сөз менен келди. Ошол учурда баяндооч сүйлөмдүн башында кездешти. 3-чү тобубузда болсо сүйлөмдүн башында харфи жар зарф менен келип, ошондой эле сүйлөмдүн ээси 3-чү жак же болбосо 1-чи, 2-чи, 3-чү жактар менен келди. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз аягына жетти. Силерге үйгө тапшырма 26-чы беттеги 12-чи көнүгүүнү иштейбиз. Ал жерде сөздөр башаламан берилген. Силер бүгүнкү өткөн темага байланыштырып 3 топко бөлүп жазып келесиңер. Саламатта болуңар.